Анан мына ар жерден чыга калып Адахан Мадумаров ошол протоколду эми акырына чыгар. Жигит болсоң барып ошонун чеч дагы не дейт? Эми ошол жерге барып экинбей деп ар жерден чыга калып мына биздин мекендештер Адахан Мадумаровго кайрылуу жасап атпайбы? Ол мекендештер ким экенин да билебиз. Мына эми биз Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарабынан шайлоо учурунда байкоочу болуп турдук. Ошол жерде Багыт деген партиядан жана башка партиялардан байкоочу болуп турган өкүлдөр чогулуп алып ар жактан Адахан Мадумаровго асылып атышат. Урматтуу туугандар, кичине сабаттуу болуп, билимдүү болсокчу, ол протокол жанагы эч кандай юридикалык күчкө ээ эмес протоколдун эмне экенин билбеген адам ал жердеги чек араны да билбейт. Билбей туруп эле сүйлөп атышат туугандар олар. Ушунчалык төмөнкү деңгээлге түштүк туугандар. Асылганыбыз эле Адахан Мадумаров. Конкреттүү бир өзүбүздүн талабыбызды кое албайбыз. Кечеге могул Бишкекте да чогулуп чыгышты. Кактусту кокуй деп ал жерде туруп да Адахан Мадумаровду кыстарып кетишет. Эмне үчүн чогулгандарын да билишпейт керек болсо. Ошол протокол тууралуу, ошол чек ара маселеси тууралуу өзүмдүн жекече оюмду айтып кетсем, урматтуу туугандар. Картаны караңыздар. Жанагы имен асылган адамдар, картаны караңыздар. Тажикстандын бир району Кыргызстандын ичинде анклав болуп калып кеткен. Естественно, ошол анклав болуп калып кеткен районуна жолдору бар. Картаны жакшылап караңыздар. Ошол жолдун үстүнөн жанагы 275 метр көпүрө салынган. Адахан Мадумаровдун протоколу ошол учурда түзүлгөн. Кол койгон. Ону ол жер кыргыздыкы деп биз айтабыз. Ол патриоттук сезимибизди ойготуп, ар бирибиз айта беребиз ону. Эч ким айтпайт ону. Жок, ал жер эми тажиктер өздөрүнүн районуна барыш керек, өздөрүнүн районуна баргычакты жол болуш керек аларга. Биз ошонун үстүнөн көпүрө салганбыз деп эч ким айтпайт ону. Ар ким ал жерде биздин ата бабабыз жашаган, азыркыга чейин жашаган дейт. Биздин ата бабабыз керек болсо улуу кыргыз каганатын башкарган. Бүткүл Фергана өрөн биздин кыргыз ата бабаларыбыз курчаган. Алар неге айтпайбыз? Туура. Ошол эле учурда тажиктердин да өздөрүнүн жараша чындыгы бар. Алардын да талаша турган жерлери, алар да жөнөкөй адамдар эмес. Алар тарапта да бир чындык бар. Анан ушу даже керек болсо картаны карабай, ошол жерге барбай туруп эле, алыстан туруп эле асылганыбыз Адахан Мадумаров. Урматтуу туугандар, кичине өзүбүзчө, өз алдыбызча ой жүгүртөлүчү. Өтө эле төмөнкү деңгээлге түшүп кетпедикпи баарыбыз? Эми Кудай бар. Ар бирибизге Кудай бар. Мыйзамдын так жана туура аткарылышын көзөмөлдөгөн Адахан Мадумаровду колдоп келатабыз. Мен колдой да берем, Кудай буйруса. Бул инсанды да бир аз сабыр кылып туруңуздар. Бул инсандын чыныгы лидер экенин, чыныгы таза саясатчы экенине өзүңүздөр күбө болосуздар. Мен мурунда айтып келгенмин, азыр да айтып кетемин. Бул инсан чыныгы таза саясатчы болуп тарыхта калган. Силер кааласаңар да, каалабасаңар дагы тарыхта таза чыныгы саясатчы болуп калган. Өз айтмакчы дагы уланта берет жолун, Кудай буйруса. Биз ишенебиз. Анан туруп эле мыйзамдын мысын түшүнбөй, ошол чек арага бармак турсун, картаны карабай туруп, Адахан Мадумаров барып ошол жерде барып чечип кой. Кантип чечет? Эгер Адахан Мадумаровдун чечкенин каалап атсаңар, ондо президент кылып шайлагыла. Себеби чек араны бир гана президенттер чече алат, урматтуу туугандар. Депутаттар чечпейт ону. Ол протокол эч кандай ратификациядан өтпөгөн протоколду эле сен чечип кой.
ол жұмысшы топ. Ошол учурда протокол түзүлгөн. Мүмкүн туурадыр, мүмкүн туура эместир. Менин жеке оюм, ол кыргыздын пайдасына 49 жылга алынган, кыргыздар колдонулганга жол ачкан протокол болуп эсептелинет. Менин жеке оюм. Учурда биздин кыргыздар наркөздөн беркөзгө, наркы райондон берки районго кеңири эч кандай тоскоолдуксуз өтүп жатат. Туура жанагы тажиктер бир кичинекче болсо чыгып тосуп алышып, себеби талаш жер. Мына бийлик өкүлдөрүнөн чыгып айтсынчы бирөө жарым, ошол эле Ташиев айтсын, Садыр Жапаров айтсын, жок, бул жер биздин жер деп. Ошол жерде тоскон учурда ким тоскон болсо, биз атабыз деп айтсынчы. Тосконго акыңар жок деп. Эмнеге антишпейт? Анан туруп эле баарыбыз асылганыбыз Адахамадым бар, урматтуу туугандар. Туура эмес ол, жыйыштыралы. Кыргызстандын келечеги бул баарыбызга керек. Ар бирибиз өнүккөн, өскөн, күчтүү өлкөдө жашагыбыз келет. Ошол жерде балдарыбызды тарбиялагыбыз келет. Кичине сабаттуу бололу, билим алалы, китеп окуйлу, урматтуу туугандар. Ошол менин бул кыскача оюм болду. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сурооңуздар болсо берсеңиздер. Кыялбек деген инибиз күн чыкпай калса да Мадумаров Адахан Кимсанбаевич күнөөлүү экен да. Ооба. Ошондой болуп атат. Жанагы айтып атпаймынбы, кечеги Бишкекте Кактус медиасын жооп берсин деп чогулушту го. Эмне үчүн чогулгандарын билбейт керек болсо, ошого бир конкреттүү талабы дагы жок. Экинчиден, ошол жерде дагы Адахан Мадумаров Баткендеде бир кыстырып бирди кетип атышат. Мен жеке оюмда ошентип чыккан адамдар бул бир сабатсыз адамдардын бөлүгү. Мен ошентип ойлоп калдым. Себеби Кыргызстанда көпчүлүк адам бул саясатка кызыгы жок, саясатка убактысы дагы жок. Бала чакасын багуу менен өзүнүн тирилигин гана өткөрүп жүрүшөт да. Ошол адамдар анан кээде давай десе чыгып алып атышабы. Мына Санкт-Петербургтан дагы кайрылуу чыгыптыр. Көпчүлүк адамдарды тааныйм ал жерден, өзүм Санкт-Петербургда убактылуу иштеген үчүн. Жанагы Багыт деген партиянын колдоочулары жүрөт. Ошол учурда эми айтпай эле коеюн көбүн. Жүрүшөт. Бир жөнөкөй суроо берсең жооп бере албаган адамдар жүрөт арасындачы. Мисалы бийликтин канча бутагы бар деген суроону берсең жооп бере албайт. Депутаттын ыйгар укугу кандай десең жооп бере албаган адамдар бар. Анан чогулуп алып кайрылуу жасап атат. Адахан Мадумаров басылыпчы. Мен тааныган адамдар бул жерде эми бүгүн дагы өзүм бир бош учурда жолугуп бир айтып деп ошол суроолорду берейинчи ошол инсандарга. Эгер мени көрүп аткан болсо уялып калар деген ой максатта чыгып атам. Анан кайрылуу жасап атат. Именно Адахан Мадумаровду күнөөлөп барып жигит болсоңуз дейт, бар ошол чек ара маселесин чечип койсун. Туугандар, кантип чечет ол? Чече албайт. Себеби чек ара маселесин чечиш үчүн президент болуш керек. Оны бир гана президент чечет. Ол протокол, жумушчу топ түзүлгөн протокол. Оны туура ратификациялап чечилсе дагы болот. Акырында президент кол койгон болсо, же болбосо жергиликтүү тургундар чыгып биз каршыбыз деп, же болбосо ага чейинки тепкичтерде биз каршыбыз деп жокко чыгарып койсо болот. Болду, ошол эле. Анан ошол эле сени чоң саясатка айландырып ойгокуй Адахан Мадумаров. Адахан Мадумаров. Мыйзамдын М деген тамгасын билишпейт, асылган Адахан Мадумаров. Жөнөкөй бир суроо берсең жооп бере алышпайт, асылган Адахан Мадумаров. Протокол эмне экенин билбей туруп 275 метр жерди олар эч качан билбейт. Картаны караган эмес даже. Ошондой туугандар. Сурооңуздар болсо берсеңиздер, кичине убактым бар. Адахан экөөң эмне тажиктин шпионусуңбу дейт. Кубанычбек Алимжанов деген жигит суроо берип атат. Жок, тууганым,
Бул сенин сурооң жанагы фейктердин суроосу же болбосо өтө сабатсыз адамдардын суроосу десем жаңылышпайм. Адахан Мадымаров чыныгы эл деп күйгөн инсан. Эптеп эле сүйлөп, бир жерге кымчылак алып, бирөөнү каралай калган адатыңдан арыл, тууганым. Ар бир нерсенин плюсу да болот, минусу да болот. Жанагы Адахан Мадымаров текебер, өтө кара өзгөй, өтө жесткий кошулам. Өтө жесткий. Жанындагы бир тууган эмес, жанында ошончо жүргөн нерсе бир сөзүнөн адашуудан коркуп турат. Жанында жүргөндөр билет. Ошол эле учурда аябай талапты катуу койгон инсан, плюс жагы болуп. Анан эле туугандарым, мына жерде дагы бир койсай, анда эмне биздин бир район анклавда калыш керекпи дейт. Жок, бир район анклавда ол эч качан калбайт. Бир район анклавда эч качан калбайт, тууганым. Картаны жакшылап караңыз, анклавда калышы мүмкүн эмес. Мен бул сөз менен ол жерде тажиктердики деп атканым жок. Эгер күчтүү мамлекет болсо, дагы 37 жыл эгер протокол күчүндө турган болсо, протоколдун негизинде дагы 37 жыл ол жерде биз иштетебиз. 37 жылда ким бар да ким жок, аябай күчтүү адамдар келген болсо, ол жерде оңой эле алып коебуз. Керек болсо ошол жанагы тажиктердин анклавда калган районун да алып койсок болот. Ага чейин биз экономикабызды күчтөндүрүп, биз өзүбүз күчтүү, сабаттуу, билимдүү мамлекет болушубуз керек. Протокол эчтекеге жашабайт бирок. Жарабайт бирок. Ооба, жарабайт, туура айтасыз. Өзүңдү ачып, бийликтен 5 тыйын алып отурсаңар, кааласаңар, анклавда силерди жериңер менен кошуп сатат эки дос дейт. Так. Сурооңуздар болсо берсеңиздер. Кыргызстандын өсүп өнүшүнө баарыбыз каршы эмеспиз. Мен дагы за Кыргызстан өсүп өнүш керек. Керек болсо мына Советтер Союзу тараган учурда эксперттер ушул 16 мамлекет, Советтер Союзун камтыган 16 мамлекеттин ичинен эң биринчи Кыргыз мамлекети байып өсүп өнүгөт деп жыйынтык чыгарышкан. Себеби эмнеде? Бизде аябай ресурстарыбыз көп. Суу, алтын, кең байлыктарыбыз. Ошону туура пайдалана алган жокпуз, туугандар. Ол биринчиден, экинчиден 2010 жылдан кийинки биздин кыргыз саясаты өтө төмөнгө түшүп, жанагы парламенттик башкаруу деген системасы же биздин парламенттердин тажрыйбасы, акыл ээси өтө төмөн болдубу, же элибиз ага даяр эмес болдубу? Кыскасы, парламенттик башкаруу ол бизнесмендердин башкаруусуна айланып, бизнесмендер башкарып биздин Кыргызстанды ушул 10 жылда, акыркы 10 жылдын ичинде сазга батырган ушул биздин парламенттик башкаруу болду, туугандар. Буну тарых далилдейт. Барыкту ачып берип койду го, эми тегеренип өтөт кыргыздар дейт. Ким ачып берип койду? Мадымаров ачып берип койдубу? Барык жабык болгон эмес, барык. Барыкка булар ар дайым өтүп турушкан. Эгер ачып берип койгон болсо, азыркы бийлик ачкан болот. Ал тууралуу толук маалыматым жок экен, тууган, жооп бере албайм.
Ташиев менен Садыр Жапаров бир планды ишке ашыра албай жатат. Мадумаровду крайне кылыш үчүн дейт. Эгер мынау өтө бир аз түшүнүгү бар, саясатты терең көргөн айым болуп көрүнүп турат. Мүмкүн, мен да ошентип ойлоп атам. Протокол үчүн Адахан Кимсанбаевичти кылмышкер кылышты. Бул өтө туура эмес, сабатсыз бийликтин жоругу болуп эсептелет. Бул өтө туура эмес. Эгер протокол үчүн Адахан Мадумаров кылмышкер болгон болсо, кечеги Кемпирабад суу сактагычын жананын жанындагы, жана айтып жүрбөдү Калчыбек Ташиев, 100 гектар сурады эле, майли деп, бопту деп коюптун деп. Ошол 100 гектар жерди Өзбекстанга өткөрүп бергени үчүн, ошол Өзбекстанга өткөрүп бергени үчүн протоколго кол койгон үчүн Камчыбек Ташиев да кылмышкер болуш керек анда. Ал дагы жооп берип, ол дагы жогорку прокуратурага тергөө ишине кайра чакырылыш керек. Адилеттүүлүк кайда? Мадумаровдун бир тууган агасы өзгөндүн милисаканасында иштейт болчу. Мадумаров бийликте жүргөндө кызматтан көтөрүп жардам берген эмес. Азыркыга чейин айтышат, агасы ар кимге Адахан мелездеп дейт. Туура, эң туура, мен кошулам. Адахан Мадумаров бийликтин көптөгөн чоң бутактарында иштеди. Өзүнүн тууганы, тааныштары, жакындарынан бир адамды мектепке директор кылып шайлаган эмес. Мен кошулам. Карапайым катардагы эле тургундардын катарында жашайт туугандары. Ал эми азыркы бийликти билесиңер өзүңөр. Бир эле Ташиевди айтып берейинчи мен. Кече чыгарды ана жээни, бир тууган жээни, кечеги октябрь окуясынан кийин Жалал Абад областындагы нефти базанын главный директору болду. Бир өкүл уулу Жалал Абад областынын губернатору, ага чейин Сузактын бир айылында айыл өкмөт болуп иштеген экен. Бир иниси жээни Өзгөн районунун прокурору. Эми калгандарды өзүңүздөр деле билесиздер да. Ал эми Садыр Жапаровду айтайын десем, кудасынын кудасы бардыгы министрликтерде, чоң тепкичтерде иштеп келатат. Билесиздер да оны. Чыныгы кыргыз атуулу, кыргызга күйгөн адамдар кандай болот дагы? Ал эми туугандары менен чогулуп, туугандары менен жашап, аларга шарт түзүп, элди ойлойт дейбизби же ойлобойт дейбизби? Аны эми өзүңүздөр ой жүгүртүңүздөр. Азыркы бийликтин бүт протоколдорун көрсөт деп талап кылыш керек дейт, требовать кылыш керек дейт. Туура. Мына кечеге окшоп чогулган элдер, эмне үчүн чогулганын билбеген элдер.